аябай эле. Бул Гөрөтостонго көчүрөттөрдү ушу. 800-гө чейин жетти. МК 1 айлык балдар, алар очереди жок дейт эзеке. 3-2-1 ушу 3 эле алып. Бош врач жок, бардыгы жумуш кылып атышат. Штатты көбөйтүш керек, врачтарды. Көпчүлүгү частныйга кетип калат. Бардыгы ооруп атышат, сиз эле эмес. Соңку жумада эле сасык тумоо илдетине кабылып, расмий катталган учурлардын саны 37 миңге жеткен. Бул көрсөткүч мурдагыларга салыштырмалуу 2,5 эсеге көп. Ооругандардын 73% 14 жашка чейинки балдар, жалпы бейтаптардын ичинен 5% ооруканага жаткырылган. Чекитмейда Бишкек шаарындагы номер 3 балдар ооруканасындагы абалды көрүп келди. Жай аябай эле. Бул Гөрөтостонго көчүрөттөрдү ушу. Көчүрөт көп аябай. Сиздин алдын канча киши бар азыр? Азыр 8 киши бар экен биздин алдыбызда. Температура болуп, анан кусту. Кусуп, температурасы дагы эле болуп атат, слабость болуп атат. Ошого эле байланыштуу келдик, көргөзүп коелу деп. Основном жакшы эле. Кускан эле болбосо элечи. Тамак жеп неметиш, слабость болуп атат, ошого эле. Эртемен жакшы эле кеткен, анан садиктен чыкканда температура бар экенин байкадым. Анан үйгө келип нурофен дары бердим. Анан түштү, бирок кайра кечинде башталды да, температура түнү менен температура болуп чыкты. Анан ошол эртемен жака келдик. Жүргүлө, могул жакта кандай жумуш кылып аткандарды мен көргөзөйүн силерге. Бул мындай да, жакта турган кишилердин баардыгын бияка киргизсек бизге жумуш болбой калат да. Мына өзүңөр көрүп карагылачы, балдар көп. Мына жардам берип, мындай иш кылат. Бул мына врачтар биякта иштеберле. Температурасын түшүрүп атышат, жүргүзө. Бул жагы азыр кислородко подключать этет. Бул жерге моунду толтуруп алганда бир бош врач жок, бардыгы жумуш кылып атышат. Ошон үчүн тиякта отуруп тургула деп атабыз. Аякта условия бар. Бери тыгыла бергенде эмне? Киргизбей кое тургулачы тиякта. Саламатсыңар, работайте. Бекай, тиякка туруп киргизбесең сен биякта келсиң. Мына врачтар иштеп атат. 3 врач отуруп иштеп атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, врач жок деп жүргүлө. Больной принимать этип атышат. Здравствуйте. Здравствуйте. Мына өзү терезеден көрүп турат, врачтар иштеп атышат. Жүрүңүз дагы. Келиңиздер. Заходи. Лор керек экен, карап неметсең. Хорошо? Сиз? Без очереди түшүндө бересизби сиз? МК балдар, МК 1 айлык балдар, алар очереди жок кирет эзеке. Лор приемго. Жаңы төрөлгөн баланы кармай албайбыз. Правила ошондой. Калганыңар, пожалуйста. Ооруп отура берсе болот да? Бардыгы ооруп атышат, сиз эле эмес. Сабыр кылып туруңуздар. Мына 10 номер кабинети. Максимально врачтар, бир эл көп да, бардыгы эле бизге поликлиникага барбайт. Бул келгендин көбү азыр 90% бардыгы амбулаторный кетет. Бул поликлиниканын жумушу. Бирок эми келгенге да биз тиги папаша туура айтты, өз көзү менен көрүп атат да. Мына өзүң көрүп атасың, 10-чу кабинет, 8-чи кабинет, бардыгында врачтар иштеп атат. 11 врач такай кабыл алып атат. Жок, мен карап атам го. 2-3-1 жанатан бери ошолор эле алып атат. Башка дарыгердин айтымында оорукана күнүнө орто эсеп менен 350-400 бейтапты кабыл алат. Бирок сасык тумоо сезону башталгандан тарта бул көрсөткүч 600гө жеткен. Ал эми дем алыш күндөрү бейтаптардын саны 800гө чейин жеткен учурлар болгон. Мына 3-чү жума кетип атат. Сразу көтөрүлдү да, бир заматта көтөрүлдү. Ошол 800гө чейин жетти. Анан кийин кайта чуть-чуть спад болуп калат, 600гө чөт. Анан кайта 700гө. Дем алыш күндөрү бизге кайрылгандар көбөйөт. Эмне үчүн дегенде поликлиникалар иштебейт деп ойлойт окшойт. Азыр дем алыш күндөрү дагы поликлиникаларга дежурный коюлган. Эгерде ошондой эле барса, мисалы 644 оорулуу кайрылды, ошонун ичинен биз 47 гана оорулуу жаткыздык. Ошо грубо айтканда 600 бала жөн эле ошо поликлиниканын жумушуда амбулаторный назначение алып кетишти да. Эгерде ар ким өзүнүн аймагына барса, бул жерде анчалык очередь жок болот. Бирок биз бардыгын кабыл алабыз. Бизде кабыл албады деген сөз болбойт. Түнкүсүндө 14 врач иштеп атат. 14 врачтын 2 врачы отделение жана түндөсү жаткан балдар дем ала албай келет. Анын дем алганында кислород подключать ошону карап чыгат. Тяжелый балдар. А 2 педиатр бер жакта жаңы жаткан отделение краткосрочное пребывание. А жерде 2 таңатка жакта карап жүрүшөт. А 10 пациент
такай ошол жерде 10 врач педиатр такай отурат. Бирок педиатр мисалы сиздерге түшүндүрмө берип кетейин, бала келди, тяжело болуп келди, же болбосо катык дем алып келди, дем ала албай жөтөлүп келди, аны противошоковый специальный кабинеттер бар, ошого кирип сальбутамолду сээп, анын дыханиясын карап, анын сатурациясын карап, кислородду подключать эткичет да, бир 15-20 мүнөт кетет. Ал өзүнүн ордунан туруп, ошол жака барып, ошо жумушту жасаш керек. Анын санитарка жасабайт да. Ошого байланыштуу тяжелый больной келгенде ордунан тура калып барышат. А так азыркы күнү бизге дагы жардамга деп саат 4-төн 10го чейин, 16:00дөн 22:00го чейин поликлиникадан жардам деп 2ден педиатр берип атышат азыр. Азыр биз максимально колубуздан келишинче өзүбүздүн күчүбүз менен анан 2ден врач берип атат. Бирок ушул убакта деле бизде азыр врачебный кризис болуп атат да. Бизде вакансиялар бар, бирок врачтар жетишпейт. Анан эми дарыгерлер деле бул адам да көбү мынчалык нагрузкада иштегиси келбейт. Мынчалык нагрузка деген себебим аябай больной көп. Көпчүлүгү частныйга кетип калат. Частныйда бизчелик нагрузка жок да, жеңилирээк жумушу, айлыгы, майынасы көбүрөөк. Ошон үчүн баардыгы ошол кетип калат. Мен айтат элем, азыр мына өзгөчө Бишкекте оору аябай күчөп атат. Мына жаш балдар аябай ооруп атат, грипп, бүт баары жөтөлүү, осложненныйлар да келип атат. Бирок бу жерде врачтар чынын айтканда жетиштүүлүк, бирок врачтарды дагы ойлоп коюш керек да. Себеби мына туалетке барбай иштеп атат да, мына чын. Биринин артынан бирин кабылып атат. Штатты көбөйтүш керек, врачтардычы. Кабинеттерди ачыш керек бул жакачы. Буларга да условия түзүш керек. Булардын дагы зарплатасын кандайдыр бир деңгээлде көтөрүп бериш керек. Себеби тамаша эмес да могучу. Мына мондай эме болуп атса, булар да иштеп атат. Штатын көбөйтүп, жакшынакай кылып эметип берсе, ушу элге дем болот эле. Мына 1 сааттан бери күтүп аткандар болот, 2 сааттан бери күтүп аткандар болот. Муну дагы эске алып, саламаттык сактоо министрлиги сөз эске алып, жакшы эме кылыш керек да. Буга чейин Саламаттыкты сактоо министрлиги курч респиратордук вирустук инфекцияларды жана сасык тумоонун андан ары жайылышын болтурбоо үчүн баардык зарыл чараларды көрүп жатканын кабарлаган. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясы билим берүү мекемелеринде мониторинг жүргүзүлүп жатканын билдирген.